Күнүбүздөгү болуп жаткан маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырып, Аккеме YouTube каналында жаңылыктардан чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Индиянын Раджастхан шаарында төрөтканалардын биринде 3 колдуу ымыркай төрөлдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка ылайык баланын 2 колу нормалдуу, 3-чү колу кыскараак болуп, алдалысында жайгашкан. Наристенин 3-чү колунун 3 манжасы болгон. Дарыгерлер жаңы төрөлгөн ымыркайга сейрек кездешүүчү полимелия деген диагноз коюшкан. Анда адамдын буту колу ашыкча болот. Медициналык адабиятта мындай учурлар өтө сейрек кездешмекчи. Дарыгерлер ымыркайдын абалы тууралуу жана 3-чү колду эмне кылышарын айткан эмес. Бирок медицинада мындай учурда ашыкча дене мүчөнү кесүүгө туура келет деп билдиришкен. 4-майда өлкө башчы Садыр Жапаров Бишкектеги номер 77-орто билим берүү мектебине пландан тышкары барып, 9-класстын окуучуларынын диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабагына катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашат. Ага ылайык аталган предмет өткөн жылдын сентябрынан тартып окуу планына киргизилген. Окуучулар менен баарлашууда президент бул предмет өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, маданияты, адамзаттын жашоосундагы жана руханий адептик чөйрөдө ролу жөнүндө объективдүү илимий билимди бериши керектигин баса белгиледи. Мамлекет башчысы окуучуларга салттуу диндердин баалуулуктары тууралуу билимге бүгүнкү күндө талап жогору экенин, анткени ар кандай кыймылдар өз катарына жаңы жолдоочуларды тартуу үчүн ар кандай каналдар аркылуу өз маалыматтарын активдүү жайылтып, аны диний баалуулук катары көрсөтүп жатканын түшүндүрдү. Президент ар кандай радикалдык диний агымдарга аралашуусунун алдын алуу үчүн өсүп келе жаткан муунга дин тууралуу туура маалыматтарды жеткирүү маанилүү экенин айтты деп жазылат билдирүүдө. Мектептеги сабактар жаштар арасында дин тууралуу туура түшүнүктү калыптандырууга гана жардам бербестен, алардын үй бүлөсүндө жана жакын чөйрөсүндө диний маселелер боюнча билим алууга дагы салым кошорун белгиледи. Диндердин өнүгүү тарыхы предмети гуманитардык билим берүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анын программасы менчигинин түрүнө жана формасына карабастан билим берүү мекемелеринин 9-класстарынын окуучулары үчүн иштелип чыккан. 5-май күнү Бишкек шаарындагы Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо борборунда гиря көтөрүү боюнча Азия чемпионаты башталат. Ага 6 мамлекеттен келген Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Түштүк Корея, Индия жана Кыргызстан 300дөн ашык спортчу катышмакчы. Мелдеш жаштар, чоңдор, ардагерлер жана пара спортчулар арасында өтмөкчү. Мелдештин программасы башталышы 5-май саат 9:00. Салтанаттуу ачылыш аземи 5-май саат 13:00 башталмакчы. Кече 4-майда Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгына 2 автоунааны тапшыруу аземи болуп өттү. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чарага башкармалыктын башчысы Орунбай Кочкоров, облустук милициянын өздүк курамы, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан. Демөөрчүлөр унаалардын ачкычтарын тапшырып жатып, милициянын аткарган кызматын жогорку баалашарын жана укук тартибин, жарандардын коомдук укуктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер үчүн ыраазычылык билдирерин баса белгилеп айтышты. Президент Садыр Жапаров кече 4-майда Турозбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына барды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Мамлекет башчысы академиянын учурдагы абалы менен таанышып, тактап айтканда футбол жана жеңил атлетика аянтчасын, машыгуу залдарын, ачык спорт аянтчаларын көрүп чыгып, академиянын спорттук базасы менен таанышкан. Президентке жеңил атлетика, футбол, күрөш, стол тенниси боюнча машыгуу процессин өткөрүүгө арналган Манеш академиясынын студенттери жана башка масштабтуу иш-чаралар үчүн 76-жылы пайдаланууга берилгени тууралуу маалымат берилди. Бүгүнкү күндө анын абалы заманбап санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Спортчуларды даярдоо үчүн заманбап шаймандар жок, колдогусу кейиштүү абалда. Бул жерге буга чейин эч кандай оңдоо иштери өткөрүлгөн эмес. Президент Садыр Жапаров академиянын футбол жана жеңил атлетика аянтчасын толук капиталдык ремонттон өткөрүүгө каражат таап, аны быйылкы жаңы окуу жылынын башталышына заманбап талаптарга жооп берип, студенттер үчүн эң ыңгайлуу шарттары менен боло тургандай кылып бүткөрүүнү тапшырды деп жазылат маалыматта. Нарын облусунун Ат башы районуна 3-майдан тарта өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашат. Белгилүү болгондой, мындай чечим арпа өрөөнүндөгү ак бейит, беш сары ичке Кемесия тилкелеринде калган малчыларга ыкчам жардам көрсөтүү жана кырдаалды жөнгө салуу максатында кабыл алынган. Арпа өрөөнүндө 2-майдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, кар калың жаап, жайлоодо 5 үй бүлө мал жандыктары менен калган. Малчыларда 867
12 уй, 1400 кой бар болгон. Учурда алардын тамак аштары жемиштүү. Бирок мал жандыктардын тоюту жок болгондугуна байланыштуу малчылар жардам сурап кайрылган. Өзгөчө Кардалдар министрлигинин ыкчам топ тартылып, Ат башы районунун акиминин орун басары жеринде болуп жаткан абалдан кабар алып, жергиликтүү бийлик тургундар менен биргеликте жеринде 680 түк чөп жеткиришти деп билдиришти министрликтен. Учурда жол каттамы ачык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.